Болгону аз гана баштапкы сумма салып тез эле байып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экенин айткан шылуундар көбөйдү. Алардын бал тилине алданып, бат эле азгырылып кеткен жарандар дагы жок эмес. Адистердин баамында каржы пирамидасын түптөгөндөр көбүнчө чет өлкөдөн келгендер. Арасында өз өлкөсүнөн көз боемоочулук үчүн кылмыш иши козголуп качып жүргөндөрү дагы бар. Каржы пирамидасы деп аты айтып тургандай, мында негизинен тайпа болуп биргеликте иш алып барышат. Тагыраагы бирөө түптөйт, артынан киши ээрчитет. Калганы ушундай эреже менен болушунча көп киши топтоп тайпаны кеңейте беришет. Бирок мында бир нерсени көпчүлүк эле түшүнө бербеген жагдай бар. Ал тайпадагы кишилердин баарына эле ийгилик жылмая бербегени. Финанс пирамидада баягы биринчи көбүрөөк клиенттерди топтош үчүн биринчи клиенттер пайдасын көрөт. Анан айтып беришет да калгандарга. Ошентип калгандары келет. Клиенттердин саны көбөйгөндөн кийин анан акчасын алып жок болуп кетишет да көп учурда ошол пирамидалар. Же болбосо, эгерде жаңы клиенттер келе берсе, баягы биринчи келгендерге бир аз төлөп, калгандардан жыйнап ушуну күттүрүп эле акчаны чогулта беришет да. Шылуундар жарандарды кантип кылтакай илишет? Алардын башкы куралы мыкты жарнама. Мындалар жашооңду өзгөрткүң келеби? Ойлонуп отурбай дароо биз менен байланыш. Заманбап кеңседе гана отуруп иштейсиң деген сыяктуу тексттерди терип жазышат. Муну окуган мектеп окуучусунан баштап пенсиядагы отурган карыялар дагы азгырылбай койбойт. Көчөдө илинип турган жарнактагы номурду терип, биз дагы жумуш берүүчүлөрдү кепке тартып көрүүнү чечтик. Вы что-то производите или какие у вас функции? Девушка, я по телефону не могу. Вы, пожалуйста, приходите в офис, я все скажу там. Бегимай Аманова дагы аз жерден каржы пирамидасынын курмандыгы болуп кала жаздаган. Өзү студент болгондуктан окуудан кийин кошумча каражат табууну көздөп, көчөдөгү жарнамалар аркылуу байланышып, алар айткан дарекке барган. Башында бал тилге салып алдап, азгыра баштаганын түшүнгөн Бегимай дароо баш тартып чыгып кеткеним жакшы болуптур дейт. Офисте жумуш бар деп жазылып туруптур. Анан кийин чалдым, бардым, собеседованияга бардым. Суроолорду сурашты, анан кийин өзүнүн компания жөнүндө, өзүнүн продукциясынын жөнүндө айтып беришти. Анан ошол кезде мага аябай привлекательный көрүндү. Ошол убакытта мен контрактыма төлөй турган акчам бар эле, анан кийин ошону ата-энеме айтпай эле өзүм ошол салып, андан өзүмө прибыль алайын деп ойлоп тургам, бирок убакытта мен токтонуп калдым. Кыргызстанда алдамчылык, көз боемоочулук менен шугулдангандарга гана кылмыш ишин козгоо беренелери болгону менен каржы пирамидасы менен шугулдангандарды түздөн түз жоопко тартуу жобосу каралган эмес. Анан калса аларды айыптаган күндө деле мыйзамдагы боштуктарга таянып, алар оңой кутулуп кетет дешет адистер. Бүгүнкү күнү ошол көбүнчө мамлекеттерде ушундай иштер жасаган үчүн аябай катуу жаза көрүлөт. Бизде болсо баягы шылуумдук деген эле статьялар бар, анан финансылык кандайдыр мыйзам бузуу деген түшүнүк бар. Уюштургучтар эч качан ал жерге өздөрүнүн акчасын салбайт да. Бул ошол элдин акчасын айландырып, элге берип, анан акырында качкандар бул эчтекеси калып атпайбы бардыгыны. Бул жерде баарын көрүп атабыз. Элдер кызыгып кетип, кредит алып, малдарын сатып, үйлөрүн сатып, ушундай акчаны көбөйтүп алам деген ой менен көпчүлүк ушундай кармалып калат да, жабыртарып калып калат. Каржы пирамидасы деп элди какшаткан Ош шаарындагы 3 компания жетекчилигине кылмыш иши козголду. Мындан сырткары укук коргоочулар менен тартип сакчылары жарандарды амалкөй алдамчылардын кылтыгына азгырылышына бөгөт коюу максатында жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Шайыр Жунусалиева, Бекназар Ширмамбетов, Нью ТВ.